Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Украина никогда не станет жертвой России. Никогда. Орусия менен Американын ядролук келишими убактылуу токтоду. Кесепети кандай болушу мүмкүн? Херсонго чабуул жасалды. Жапония Украинага 5,5 миллиард берет. Орусияда түрмөдөн согушка тартылган дагы бир кыргызстандык окко учту. Тажикстанда свет күндүзү да өчө баштады. Казакстанда журналистке кол салуу болду. Өзгөндө бир үйдөн 3 жаш бала иске ууланды. Бул аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова айтып берем. Медиа Хабтын YouTube каналына катталып, лайк басып, пикириңизди сөзсүз жазыңыз. Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Украина никогда не станет жертвой России. Никогда. Москва Орусия менен АКШнын ортосундагы стратегиялык чабуул койчу куралдарды кыскартуу жөнүндө келишимди убактылуу токтотту. Владимир Путиндин 21 февралдагы кайрылуусунда эгер АКШ сыноо өткөрсө, биз дагы аны жасайбыз деди. Кеп ядролук курал жөнүндө болуп атат. Аталган келишим 2010 жылы түзүлгөн. Ага ылайык Москва менен Вашингтон ядролук куралдар жөнүндө маалымат менен алмашып турган. Эми болсо мындай кызматташтык токтойт. Путин Федералдык кеңешке жасаган кайрылуусунда Украинадагы согушка батышты айыптады. Ошол эле күнү Джо Байден Варшавада сүйлөгөн сөзүндө АКШ жана Европа Путин айткандай Орусияга кол салгысы келбейт. Биз тынчтыкта жашагыбыз келет деди. Ал эми миллиондогон орустар коңшулары менен тынчтыкта жашагысы келет. Бул согуш эч качан зарыл болгон эмес. Бул трагедия деп билдирди. Мындай пикирин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг да айтып, Путиндин билдирүүсүн айыптады. Буга чейин 20 февралда Джо Байден Украинадагы согуштун 1 жылдыгы алдында Киевке күтүүсүз барып кеткен. Анда $500 миллион чукул жардам пакетин берүүнү уадалады. Ага Хаймарс, абадан коргонуу системалары жана башкалар кирет. Эл аралык эксперттер акыркы 15 жылда болгон Байдендин бул сапарын тарыхый окуя деп сыпатташты. 21 февралда эртең менен Орусия Херсонду кайрадан аткылады. Бир нече снаряд турак жайларга тийип, 6 киши каза болуп, 16 киши жаракат алганын облустук аскердик башкармалык билдирди. Ага караганда ракеталык чабуулдан базар, бала бакча, оорукана, аялдама, ошондой эле маанилүү инфраструктуралык объектилер жана турак жайлар жабыркаган. Херсон аскер администрациясынын өкүлү Дмитрий Плетенчук Град 21 ракеталык системалары шаардын башка аймактарына да тийгенин айткан. Жергиликтүү бийликтердин айтымында кеминде 20 жарылуу болгон. Орус аскерлери акыркы суткада Херсонду 58 жолу аткылаган. Ошондой эле жергиликтүү тургундар көчөдөн жарадар болуп, кийин үйүндө же жумуш ордунда каза болушкан деп айтылат. Бул аткылоо Владимир Путиндин Федералдык кеңештеги кайрылуусуна туш келди. Ал арада Украина, НАТО жана Евро биримдик менен курал жарак жеткирүү боюнча макулдашты. Ал эми Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери Эстониянын 4 миллиард евролук ок-дарыларды биргелешип сатып алуу планын талкуулашты. Өз кезегинде Йенс Столтенберг НАТО союздаштардын ок-дарыларынын деңгээлин жогорулатууну колдой турганын, бул ошондой эле өздүк запастарын калыбына келтирүүгө жардам берерин эске салды. Батыш өлкөлөрүнөн сырткары, Жапония талкаланган Украинанын аскердик инфраструктурасын калыбына келтирүү үчүн $5,5 миллиард жардам берерин 20 февралда өлкөнүн премьер-министри Фумио Кисида Токиодогу форумда билдирди. Борбор Азия кабарларына келсек, 30 жаштагы Ерлан Эрмеков согушка ЧВК Вагнер аркылуу барганын апасы Гүлнара Закирова азаттыкка тастыктады. Эне уулу 6 февралда набыт болгонун билдирген. Закирова баласы бейгүнөө соттолуп кеткенин, кылмыш жасалган убакта Кыргызстанда болчу дейт. Буга чейин журналисттер, анын ичинде Медиа Хаб Орусиянын түрмөсүнөн согушка азырылып каза тапкан 3 кыргызстандыктын окуясын чагылдырган. Орусияда 1000ден ашуун кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Кыргыз бийлиги түрмөдөн согушка тартылган кыргыз жарандарынын маселесин орус тарап менен ачык сүйлөшө элек.
Орусия оккупацияланган Украинанын Запорожье облусунда окоп казып иштеген тажик мигранттар убада кылынган айлыктарын ала албаганы үчүн полицияга кайрылышты. Мындан кийин алардын бирине арызды кайтарып алуу талабы менен коркутуулар түшкөн. Алардын биринин айтымында аны менен кошо Тажикстандын жана Өзбекстандын дагы 32 жараны автобус менен Запорожье облусуна жөнөтүлгөн. Азырынча Тажикстандын бийлиги бул окуя боюнча үн ката элек. Өзбекстан Сирияга 50 тонна гуманитардык жардам жөнөттү. Гуманитардык жүктөө кийим-кече, тиричилик техникалары, консервалар, кургатылган жемиштер, чийки азыктар, жууркан жаздыктар, гигиеналык каражаттар жана башка керектүү буюмдар бар. Акыркы маалыматтар боюнча Сирияда жер титирөөдө 6000ге чукул адам каза болду. Тажикстандыктар свет күндүзү да 8 саатка өчүрүлүп жатканын айтып, нааразы болушууда. Озоди радиосунун угармандары мындай чектөө Душанбеге жана анын четиндеги конуштарга да жеткенин айтышып, караңгы үйлөрүн видеого тартып жөнөтүшкөн. Тажикстанда 1 февралда Барки Тажик Энерго холдинги электр энергиясын пайдаланууга чектөө киргенин расмий жарыялаган. Бирок акыркы 2 апта аймактарда электр жарыгынын өчүрүлүшү боюнча нааразылар көбөйгөн. Казакстанда журналист Данияр Молдабековду сабап кетишти. Ага бет капчан бирөө подъездде кол салганын айтты. Журналист окуяны каттоого алдыруу үчүн ошол замат тез жардам кызматы менен милицияны чакырган. Молдабеков Азаттыктын казак кызматына кол салууну журналисттик иши менен байланыштырарын айтты. Молдабеков Азаттыктын казак кызматына кол салууну журналисттик иши менен байланыштырарын айтты. Анткени буга чейин журналисттик иликтөөлөрдү жасап, курч темаларды көтөргөнүн белгилеген. 20 февралда өлкөнүн ички иштер министрлиги өткөн жылдын сентябрынан бери Алматы менен Астанада журналист жана блогерлерге карата жасалган укук бузууларга байланыштуу 18 киши кармалганын, бардык кылмыштын бети ачылганын маалымдаган. Өзгөндө 26 жаштагы аял 3 баласы менен эске уланды. Кырсык 3 февралда Мырзаки айылында болгон. Азаттык маалымдагандай келин ооруканага түшүп аман калган. Бирок 4, 3 жана 1 жашар кыздардын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Ушундай эле кырсык январда Ош шаарынын өзүндө да катталган. Анда 30 жаштагы келин 3 баласы менен эске уланып каза тапкан. Ага чейин уулу газдан Кадамжайда 1 үй бүлө, аялы күйөөсү 4 баласы наут болгон. Бул апта ичиндеги маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Апта аягында кайрадан көрүшкөнчө.